Элет жериндеги таза суу маселеси чечилди. Кара Суу районунун Кызыл Туу айылына таза суу чыгаруу үчүн чет элдик кайрымдуулук фондунан 4 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, 300 жаранга таза суу жетти. Ынтымактуу айыл эли кара жумушту ашар жолу менен өздөрү бир ай ичинде жасашып, кар оор түшкөнгө чейин бүтүрүүнү пландашкан. Таза суу маселеси кандай чечилди? Исхак Туратбековдун материалында сөз болот. Таза суунун келиши 300 түтүндүн турмушун жеңилдетти. Күн сайын дарыя бойлоп суу ташып ичишкен айылдыктар коопсуздукту ойлошуп, ошондой эле оор сыркоодон алыс болобуз деп кубанып жаткан чагы. Дарыя алыс жаш балдарга, кыз келиндерге түйшүк жараткан. Мал жандыктын суудан агып келүүсү да кандайдыр бир орну пайда кылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анын үстүнө Папан айыл өкмөтүндө жайгашкан көмүргенинен да саркынды суулар дарыяга кошулуп, агып жатканын жергиликтүүлөр айтат. Biz şu Papan aylı ökmötünün yaşaşlarımız köp yıldan beri таза суу ішкен емеспиз. Балдарыбыз дагы каналдан ишип, жатып алып, иштери ооруп, сыгарык деген немелер оорулар болуп аткан. Азыр эмне Кудайга шүгүр араптар келип суу чыгарып койгон өтө сүйүнүчтөбүз. Суу келип биздин Папан айыл өкмөтүнө Кызыл Туу айылына болуп көрбөгөндөй жаңылык болду. Быйыл Арабай элинин атынан суубуз көп жылдан бери Папан айыл өкмөтүнө таза суу жок эле. Таза сууну bir ayda күттүбүз дагы. Жол музда жыгылып, балдар ыйлап, тоңушуп, ушу дайрадан ташыч элек. Мына Кудайга ыйыбыз жетиптир, эми ушу араптарга рахмат. Эшек менен суу ташыды кыздарым. Улуубуз, кичүүбүз. Мектептен калган күндөр болот ушу суунун дардынан. 9-дан 10-дон баласы барлар, келиндер ушул жерде мыжыгып билесиңер оягын. Балдар чоңой эмес. Мындан 2 жыл мурун таза суу маселесин чечүү үчүн жергиликтүү бийлик долбоорго катышып, 200 000 сом акча сарпталган. Ал эми долбоордун ишке ашырылышына Кувейт мамлекетинин Астафа кайрымдуулук фонду 4 миллион сомго жакын акча каражатын бөлгөн. Айылдагы бир гана көчөгө суу түтүктөрүн тартуу үчүн чет жердеги мекендештер 500 000 сом акча каражатын беришкен. Будан бул жака дагы ушундай кайрымдуулук фонддор менен, анан өзүбүздүн жардам менен дагы биз айыл өкмөттөн акчаларды бөлүп иш алып жүргүзүп атабыз. Кудай кааласа биз 2-3 жылдын ичинде Папан айылы 100% таза суу менен камсыз болот деген ойдобуз. Айылга суу алып келүү үчүн тоонун башында жайгашкан булактан суу тартылып, 40 кубтан турган 2 резервуар орнотулган. Айылга таза суу чыгаруу демилгесин көтөрүп, бул долбоорду ишке ашырган Мамбет Калмуратовдун айтымында, резервуарга суу бийиктен келгендиктен таза суу үзгүлтүккө учурабайт. Айылга таза суу чыгаруу долбоору 1 айда ишке ашкан. Каржылоо чет элдик кайрымдуулук фонд тарабынан чечилген. Критерийлери жанагы негизинен ич-ичүү таза суу, анан жана фоптарды курат экен, анан мечиттер, анан жакыр үй-бүлөлөргө үй салып берет экен, булар критерий ошол. Анан биздин критерий ошо таза суу болгондуктан биздин анан таза сууга булар таза суу менен мечитке акчаны батыраак бөлөт экен да. Ошого батыраак болуп калды. Ошол 20-жылы башталмак эле пандемия болуп калды, ошол эле кармап калды. Болбосо ошо 20-жылы бүтмөк да. Элеттиктер таза суунун чыгышы менен үйлөрүнө арестон, заманбап суу чорголорун орнотушуп, ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жетишишти. Папан айыл өкмөтүндө бир гана айылга суу жете элек. Айыл өкмөт быйыл бул мүчүлүштүктүн чечүү жолдору караштырыларын билдирди. Исхак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ.